17 мартта штаб ушу элчилик биякта миграциянын өкүлчүлүгү, МВДнын өкүлчүлүгү жана Москвада иштеп аткан биздин мыкты улан кыздарыбыз бар эмеспи, тиги эл аралык уюмдарда. Ошолор баарыбыз чогулуп ушундай бир чечимге келдик. Кыргызстандыктарга, ушу кыргыздарга Москва деги эле бүт Россияда бүгүнкү күндө кыйналып аткан биздин жарандарга жардам берелик деп. Ошондон бери күндөн күнүгө бизге маалымат дагы ар кандай түшүп атат, суроолор дагы, жардам сурагандар дагы. Албетте сын пикир айткандар дагы көбөйдү. Бирок азыр бүт дүйнө жүзү жалаң эле Кыргызстан же Россияда эмес, бүт дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттерде дагы ушундай байкап атасыңар, нерв болуп, депрессия болуп, психоз болуп, ушундай тилекке каршы ушундай коомдун абалы өтө татаал да. Ошол себептен мына башында bir 30-40 звонок түшүп атса күнүгө, мына бүгүн 1000ге жакын түшүптүр. Ошол себептен биз кечээ тиги штабта бир чечимге келдик. Колл-центр уюштуралык, антпесе болбой калды депчи. Ага чейин 400-500 звоноктор түшүп аткан, муктаждык менен ушундай кандай бир жардам суроо менен. Азыр бүгүнкү күндө ушу бүгүн мына эртең менен мен колл-центрге кирип, штабты өткөзүп, балдар менен сурасам 1000ге жакын звонок түштү дейт.